Өткөн айда спикерди шайлоодо КСДПга атаандаш альтернативдүү талапкерди Өнүгүү Прогресс фракциясынан башка бир да фракция чыгарууга даган жок. Биринчи жолку шайлоодо Өнүгүү лидер Бакыт Төрөбаевди чыгарса, Кыргызстан Канат Исаевди алып чыгып, шайлоодо эки талапкер тең чыкты. Экинчи жолку шайлоодо КСДП Чыныбай Турсунбековду, Өнүгүү Исхак Масалиевди көрсөттү. Коалиция чечимин жарыялай электе эле оппозиция ал талапкерди колдой турганын республика ата журт жар салды. Айрымдар муну коалицияга кирүүгө кошоматчылык аракет катары баалашты. Жалгыз адамга эми добуш беришет да көбүчө. Жанында тандаганга киши жок. Ошондой болбош керек да. Кайсы бир партия дагы бир кандидат алып чыгып койсо, бул мындай демократиянын шарттарына дагы ылайык келет да, принциптерине. Мына Бишкек мэри шайланды, ага дагы альтернативдүү кандидатты эч бир партия, оппозиция дагы чыгарбай койду. Өзү жалгыз келди, өтүп кетти. Андай болбош керек да. Мезгил көрсөтүп жаткандай, оппозициядагы фракциялар жетиштүү мандатка ээ болуп, бирок чечүүчү кызматтарга талапкер чыгарбай, өлкөнү өнүктүрүү боюнча алгылыктуу сунуштарын да бере албай келет. Мисалы үчүн парламентте оппозициялык азчылык бар, ошол өзүнүн оппозициялык милдетин аткара албай атат депчи. Бул коомчулуктун ой пикирин атасыңар. Мен ошого толук кошулам да, чындыгында булар баягы азыр мына эки партия оппозицияда жүрөт, бирок алардын баягы үнү да чыкпайт, мындай бир көтөргөн маселеси дагы жок. Болсо мындай бир коомчулуктун көңүлүнө тойбогон маселелер менен көтөрүп жүрүшөт, алектенип атышат да. Учурда жергиликтүү кеңештин депутаттары шаар башчыларын шайлап жатышат. Шайлоо көрсөткөндөй, мында да коалицияга кирбей калган фракциялар өз талапкерлерин алып чыга алган жок. Мисалга 13 майда Каракол шаарынын мэрин шайлоодо да Өнүгүү Абдувалиев Кубанычбекти чыгарды. Алдыда Ош шаарынын жетекчисин шайлоо өтөт. Ага КСДП азыркы мэр Айтмамат Кадырбаевди чыгарды. Депутаттары көп, ошол эле бир бол менен республика ата журт эч кимди көрсөтө алышкан жок. Шайлоо альтернативдүү негизде өтүшү керек деген Өнүгүү Прогресс Ош мэрлигине Алишер Мойдуновдун талапкерлигин көрсөтүүдө. Биринчи кезекте биздин бизнесмендерге, сырттан келген инвесторлорго биз шаардын деңгээлинде толук кепилдик, толук мүмкүнчүлүк шарт түзүп беребиз. Өзүңөр билесиңер, биз андай өнүктүрөбүз, мындай өнүктүрөбүз, ал бир адамдын колунан келбейт эч качан. Ал биздин жалпы баарыбызга ошол бир өнүгөбүз. Ошол үчүн биздин негизги программа биз элге, биздин ишкерлерге, биздин инвесторлорго биз шарт мүмкүнчүлүктү түзүп беребиз. Ар бир партия бийликке келүүгө аракет кылып шайлоолорго катышат эмеспи? Жогорку жана жергиликтүү кеңештерге шайлоого катышып, бирок жетекчи шайлоого катышпаганын ал партияларда кадр таңсыктыгы барбы деген суроо жаралбай койбойт. Оппозиция булар боло албайт, анткени боло албаган себеби буларда баягы ошол тиги программасы, күчтүү программасы жок. Жеңишке жете албаганыңды билсең, бийликке бара албаганыңды билсең, анда акча чачып эмне кылабыз дейт да. Мисалы үчүн бизнестеги адамдардын психологиясы ошондой, алар баягы бүт баарын эсептеп чоттоп турат да. Албетте, коалицияга кирүү чоң жоопкерчилик. Оппозиция деген макамды алуу да оңой эмес. Бирок аны иш жүзүндө аткаруу үчүн айта турган ой, көтөрө турган маселеси жана күчтүү программасы болушу керек. Убакыт көрсөткөндөй, программаны да, кадрды да Өнүгүүдөн башка партиялар чыгара албай турушат. Мындан улам парламентте системалуу оппозиция жок деп айтууга болот дешет эксперттер.